Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз көтөрүнкү маанайда жана ошондой эле жогорку деңгээлде бүгүнкү эфирибизди улантабыз. Албетте бүгүнкү эфирдик сапарыбыздын экинчи коногу дагы биздин студиябызга башпакта ардактуу кесиптеш. Сахнага жаңыдан гана азыр аралашып келе жаткан кыргыздын дагы бир кымча бел сулуу кыздарынын бири Сания бүгүн биздин студиябызда. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутман таң. Кутландуу таңыңыз менен сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Маанайыңыз жакшыбы? Маанайым жакшы, рахмат. Мен да сиздерди көргөнгө аябай кубанычтамын. Сонун рахмат. Алгач эле өзүңүз тууралуу анда маалыматты биздин теле көрүүчүлөргө тааныштырып өтпөйсүзбү? Сания, сиз кайсы жакта билим алгансыз? Азыркы учурда музыка жаатында негизи эле кайсы жанрда ырдайсыз дегендей? Мен негизи өзүм тууралуу айтып кетсем, мен Жалал Абад шаарынын тургуну болом. 1995 жылы жарык дүйнөгө келгенмин. Эниме белек болуп 7-мартта келгенмин деп айтсам болот. Анан да музыкалык билимим жок. Негизи кесип боюнча мен экономистмин. Экинчи кесибим боюнча азыр финансистмин. Өзүмдүн кесибимди негизи эле сүйбөйм. Ыр жаатын тандап кеттим деп айтсам туура болот. Анткени мен негизи эле ырчыларды көргөндө аябай суктанчумун, мен да ырчы болгум келчү. Өзүмдүн максаттарымды, өзүмдүн тилектеримди орнотууга аябай, кандай десем, өзүмдүн күчүмдү жумшадым жана эч качан үй бүлөмдү кыйнагым келген жок. Өзүмдүн күчүм менен буюрса. Эң сонун негизи ушул чыгармачылыкты тандапсыз, кесипти эмес. Негизи эми алдыда кандай пландар болуп жатат? Кимдер менен иштешип жатасыз? Репертуарыңызда канча чыгарма бар? Алдыдагы ой максаттар тууралуу бөлүшүп кетсеңиз. Репертуарымда 5 ыр 4 клипим бар. Буюрса бүгүн 5-чи клипибиз тартылып өтөт. Ар бир ырыма, кандай десем, ар бир ырым өзүмдүк болсун, кичине эгоист жагым бар. Ошондуктан ар бир ырымды башка бирөө кичине гастроль болсо да ырдап кетпесин деп ар бир ырыма клип тартырам. Ар 3 ай сайын ар бир ырыма клип тартылып турат. Ошондой эле кимдер менен иштешем, негизи эле Данияр Ирматов менен иштешип көрдүк, гастролдорго чыгып. Сахнанын аябай эле улуу муңдар менен иштеши элекмин, анткени өзүм жаш болгондуктан, кандай десем, ар бир убакыт өткөн сайын муң өзүнүн угуучуларыны талап кылат экен. Ошондуктан улуу муңдайлар менен иштеше алган жокмун. Ошондо сиз сахнага аралашканыңызга демек быйыл 1 жылдын жүзү болот. 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жыл болду. Мына ушул сиз элестеткенге чейин ошол жалтыраган дүйнө, сахна, жылдыздар кандай сезилчү? Жана бул дүйнөгө аралашкандан кийин сиз кандай тоскоолдуктарга, кандай сиз терс жана мындайча айтканда оң жагын байкай алдыңыз? Мен шоу дүйнөсүнө кошулгандан бери жакшы жактарын эмнени байкалдым. Өзүңдүн күчүң жана чечкиндүүлүгүң, өзүңө бек болсоң, албетте сен менен иштешчү адамдар болот экен, колдоочу адамдар болот экен. Анан жаман жактарыны дос болуп туруп, жүзүңө күлүп туруп, артыңдан душман болгондор аябай эле көп экен. Негизи эле мурун мага андай көрүнчү эмес. Анан азыркы күндөрдө, жакынкы күндөрдө өзүмө кандай десем, өзүнчө выбор кылып алдым. Өзүң курган жомокто өзүң жашайт экенсиң. Ошондой. Албетте, ушул келечекте музыкалык жаатында билим алайын деген пландарыңыз барбы? Ооба, бар. Вокалдан сабак ала баштадым. Бирок убактым бир аз тар болгондуктан жетише албай жатам, ошондуктан барбай калдым. Бирок кайра эле продолжать этем. Мына ушул шоу дүйнөсүнө келген ар бир адам алдыга озуп чыгууну самайт жана лидер болууну самайт эмеспи? Сиз алдыга озуп чыгуу үчүн алдыга кандай иш максаттарды пландап койдуңуз жана ал үчүн мисалы азыр конкуренция деген нерсе андан күч алууда. Башкалардан өзгөчөлөнүп,
элдин чындыгында эле көңүлүндө калуу бул оңой олтоң иштердин бири эмес. Сизден биз кандай жаңылыктарды, кандай өзгөчөлүктөрдү күтсөк болот? Келечекте эмне сунуштай аласыз угармандарга, көрүүчүлөргө? Ар бир ырчынын өзүнүн угарманы болот. Муну аябай жакшы билем. Өзүм ошол кичине убакыт болсо да чыкканыма өзүмдүн угармандарым бар. Мен чынында биринчи жолу ушундай кабук кийдим. Мындай айтканда бир аз классика кийинип, биринчи жолу ушундай кийинип көрдүм. Негизи мен спорт жагын аябай жакшы көрөм. Анан клиптеринде да байкасаңыздар, эч кандай кабук жок, өтө эле кыздардын стилин анча жактыра бербейм. Кичине балдар жакка олуп турам дегендей. Сиздин колуңуздагы татуу бизди абдан кызыктырып калды. Көрсөтүп койсоңуз, бул эмнени түшүндүрөт? Бул негизи эле бүтө элек. Бүтө элек, Ооба, бүтө элек сүрөт бул жерде өзүм тартылганмын. Бул сол жакта канат, бул деген өзүм күчмүн, өзүмө канат болуп турамын. Бул эки роза деген жашоодо бардык нерсе гүлдөп жана жакшы бир гана жытын эмес, андан да башка тикендери бар демекчимин. Нота бул деген менин музыка жан дүйнөм деген. Бул түбөлүктүү татуу. Ооба. Албетте бул эми ар бир адамдын жеке тандоосу, өзүнүн көз карашы. Андыктан биз сиздин стили десек болот. Албетте чыгармачылык чейир жолуңуздун башталышында ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң. Келиңиз анда эмесе сиздин мукам үнүңүздү жалпы теле көрүүчүлөргө угузалы. Сизден бир чыгарма болсун. Келиңиз.